бир сандын плюсу жана минус жөнүндө жарышып көрөлү. Бир жак кайсы жагы жакшы, кайсы жагы начар, эмне жагынан утулат, эмне жагынан утат? Эми булар 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөндөр, булар 1 деген энергияны алып жүрөт. Жетекчилер, башкаргыч, чыныгы лидерлер да. Планетасы күн, күндөй жарык адамдар. Жаркыраган жарык адамдар дейбиз да. Анан булар эң күчтүү. Бирок ошол эле учурда аябай агрессивный. Бири баарын жаркыртабы же кээ жерде кыйнай берген жактары да бар болобу? Бирлер эми күн планетасында төрөлгөн деп атпайсызбы? Ошондуктан алар күндөй болуп жаркырап, баягы баарын мээримге бөлөп атпайбы, жаркырапчы. Анан ошол эле учурда баягы ачуусу келгенде чөптөр кандай куурап кетип атат. Гүлдөр какырап, жер куурап атат. Мисалы үчүн араб өлкөлөрүндө жерде эчтеке жок го, ысыктын айынан. Эми бирде ошондой элестетсек болот. Эгер бирдин энергиясы ушунчалык катуу тийип атса, значит ал жгучий энергия да, ошончолук күйгүзүп ийет деген сөз. Айлана тегерегиндегилерде күйгүзүп ийет да. Бирдин айланасында эгер бир минуста болсо, айланасында киши тура албайт. Огонь да анткени дайыма от болот. Анан бирлердин минус жактары аракка көп жакын болушат. Эмне үчүн дегенде, алардын ачуусу келет, ичинде ошол от аябай күйүп турган үчүн баягы ачууну басат да. Ошон үчүн көп бирлер мындай спокойно эле жутуп ийиши мүмкүн аракты. Антсе биз аракеч катары сезебиз да. Жок, андай эмес. Просто алардын ошол отту баса турган нерсе керек, ошол маалда ичип коюшат. Ошондо мындай да, бирдин булар күчтүү лидер деп атпайсызбы? Алып баруучулук касиети бар да, булардын жетекчилик касиети бар. Буларга чоң ишти бериш керек. Тоону тоң коруп кел деген. Же болбосо могу Кыргыз Республикасын сен көтөрүшүң керек деген чоң тапшырманы бериш керек. Майда чүйдө бир нерселер менен аларга иликтенбейт. Ал сырттагы адамдар, алар масштабтуу, глобальный нерселерди кылыш керек. Булардын стратегиясы бер жагы 15 жылга, 5 жыл, 10-15 жылга курушат. Эмне үчүн ичет? Анткени ал өзүндөгү күчтүү энергия чыккан жок да, ишке салган жок. Эгер адам ошо өзүнүн иши менен алектенгенде ичпейт дагы, агрессиясы дагы болбойт. Майда чүйдөгө, жанагы кеп сөзгө калганга убактысы жок да. Ошон үчүн буларга тапшырманы бериш керек. Сен мондай ишти аткарасың деп ишеничти бериш керек да. Действительно ошону аткарат. Бул алардын эң күчтүү сапаты. 1-ден 9-га чейинки санда бардыгында ушунча жоопкерчилик, же болбосо чечкиндүүлүк сапаты жок. Мисалы мындай алышыбыз керек да. Бир комната же болбосо бир кораблдин ичинде бир 30 киши отурат деп коелучу. Анан азыр мындай ситуация болуп калды. Катуу толкун болду же бир нерсе болду. Азыр эмне кылышыбыз керек? Кантип сакталышыбыз керек? Же болбосо монча адамды кантип алып чыгып кетебиз дегенде, ошончо 30 адам кайпалактап өзүн таппай калышы мүмкүн. Бир деген энергия сразу стратегиясы иштеген үчүн ал эмне кылат? Баарын командага башкаргычты, өзү лидерликти колго алат да башкарып баштайт. Сен муну чечесиң, сен бияка чыгасың, мону жасайсың деп тапшырманы да берет. Ошол 30 адамды да алып чыгып кетет. Ошол көйгөй болду, калып кетти дебейт да. Бир болбосо ал жерде бири чайпалышы мүмкүн. Мисалы башка сандар болгондочу, муларда жанагы чечкиндүүлүгү бар. Чечкиндүүлүгү ошол убакытта тез иштеп кетет да. Кимдин орду кай жерде экенин билет алчы. Ким эмнени кыла алат билет. Мисалы үчүн ал ошол нерсени уюштуруп атып мынтет да. Мисалы үчүн сен баландайды ала келчи дейт, потому что мисалы үчүн музыкальный аппаратураны сен ала кел деп сизге айтышы мүмкүн. Дагы башкага айтат, ал кухня жагына мүмкүн жакын, сен ошону ала кел дейт. Дагы бирөөнө айтат, дагы бир жумушту берет да. Же болбосо дагы бир досуна айтат, сен боз үйлөргө жакынсың, ар жактан барып билип койчу кайсы боз үй бош экен дегендейчи. Ушинтип ар бир адамдын компетенциясына жараша жумуштарды бөлүштүрүп бере алат. Жалгыз гана бир ушинте алат. Ар биринин жөндөмүнө жараша бөлүштүрүп бергенге бирлер аябай күчтүү да. Тез убакытта чечим чыгарылат да. Туура эмес, анан жагат, жакпайт деп ойлонуп отурбайт. Чечим чыгарат, тез ишке ашырат. Ушул нерсеси бар. Бизде бүгүн чечим кабыл алып, анан кийин дагы бир канчага чейин же болбосо ойлонушум керек деп жүрө берген нерсе жок да. Булардын аркасынан ээрчиген опурталдуу деп коет да. Опурталдуу. Эмнеге дегенде алар өздөрү билбейт каяка баратканын. Бирок билем деп ойлойт. Мисалы үчүн ал узкий специалист эмес да, мисалы үчүн прораб жагынан деп коелучу, ал адам может өзү адвокаттыр, соттур. Ошол жакта, ошол жаатта күчтүү профессиянын ээси деп коебуз. Эгерде үй салып атса, бул бирлер чоң кылып салганын жакшы көрөт. Машина минсе эң чоңун минет. Бензинге акча кеткенин карабайт.
үйдү дагы чоң кылып баштап алат, мүмкүн 2 эле баласы бар, даже 1 эле баласы бар, бирок чоң кылып салыш керек. Глобальный нерсе кылыш керек да, бул аябай чоң болуш керек деп ойлойм. А расчёту жок. Ал үйдүн может фундаментине эле жете турган акчасы бар, бирок ага расчёт ала албайт. Бүтпөй калат баягы үйчү. Мисалы үчүн ал ошол азыркы турган акчасына бир 3 комнат үй салса заңкайтып бүтүп 1-2 жылда кирип алмак да. А жок, ал ошол 1-3 комнат же 4 комнат үй сала турган акчага только фундамент куюшу мүмкүн да. И все, ошо менен токтоп калышы мүмкүн. Эмнеге дегенде ал билем деп ойлойт, бирок до конца билбейт. Мисалы үчүн билген адамдар менен кеңешкиси келбейт. Кеңешпейт. Мисалы үчүн прораб менен кеңешпейт. Койчу, сен билгенди мен деле билем дейт. Жол болсо мындай да, бирлер заңгыраган үйдү салып туруп, канализациясын унутуп калышы мүмкүн. Не то что унутуп эмес, просто билбейт да, ал сфераны билбейт. Же болбосо дагы бир детальдар, мисалы үчүн салынып башталып атканда, фундамент салынып атканда коюла турган нерселерди жазаш керек учурда, ал ошону пропускать этип салып бүтүрүп салышы мүмкүн да. Крышасын жаап, баарын бүтүрүп, эшик терезесин коюп коет, бүткөндөн отоплениени кылыш керек деп кайра тешип баштайт да. Ушул нерсени бирлер Бирок азыр бул жерде бирлердин мынтип калтырып кетпейт, мүмкүн эмес деген бул 28-inde төрөлгөндөрдүк. Кандайча? 28-inde төрөлгөн бирлер бар да, 2-ге 1 кошкондо 8, буларда 2 анан 8 бар болгон үчүн ийгиликтүүсү 28-индегилер. Булардын ичиндеги. Буларда калкып барып жанагындай ишти кылып коет дегенге 28-лерге көбүрөөк ишенсек болот. Анткени 2-си бар түшүнөт, бул дагы энергия да. Баардыгы эле ушул айтып кеткендей нерсе да эмес да. Мисалы, ар бир, мисалы 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde ийгиликтүүсү 28-индегидей. 28-индегилер да акча кармай алат. Бизнес кыла алат. Азыркы эле особняк үйдү сала турган болсо, фундаментинен баштап крышасына чейин жабат экенин билет. Стратегияны так кое алат деген нерсе бар да, баардык бирлер. Баардыгы эле ушундай экен эмес да. Ал эми мисалы 28-индеги 2 түшүнүк өтө күчтүү болсо, 19-ундагылардын муну биз өзүнчө карайбыз. Баардык бирлер жанагы чечкиндүү, баардык бирлер эле жанагы лидер эмес да. Баары Бирден 19 айырмаланат экен, айырмасы бар. Баары тең айырмаланат. Төртөнүн тең айырмачылыгы төртөө бар. Значит, бирден кетип айырмаларын айта аласызбы? Айырмалабыз. Бирден баштап. 1 анан 10, Азыр 28-ин айтып өттүк да. Азыр 19-уна келдик. Ушулардын эң арасынан жанагы кызыл канды күйгүз үйе турганы, кол көтөрүп ордунан чаап тыштай турганы бул 19-ундагы. Өзүм билемдикти, мына мен гана деп, эң ушулардын ичиндеги эгоисти ушундай. Өзүмчүлдүгү ушул 19-унда кетет. Менден кийин анан башкалар деген. Мени уккула деген. 9 бар үчүнбү? 1 анан 9 болгон үчүн эки жагы тең күчтүү планета да, мисалы күн, биягы Марс. Экөөтөн кызыл кайнап турат да, буркан шаркан болуп турган 19-ундагы да, ушуларда айырмачылыгы бар. Азыр 10-у бар. 10-ундагылар обнуление деп коебуз. Ар бир айдын 10-унда, 20-сында, 30-сунда төлөнгөндөрдү обнуление 0 бар болуп аткан үчүн. Бирдин артында 0 болгон үчүн булардын ошол 0-у, мисалы үчүн адам 100% энергия менен төрөлсө, булар ошо 30%-ын терять этип төрөлөт да, сразу эле төрөлүп атканда. Эмне үчүн дегенде 0 бар болгон үчүн сразу негативный программа менен төрөлүп атпайбы? Ошол 10-унда төрөлгөндөр өзүнөн өзү эле мындай негативный программа менен келип атат, бирок 10-ундагылардын плюстагы, минустагы жактары бар да. Плюс жактары булар эгер бир көтөрүлсө, ошол плюска чыкса, жаркыраган жылдыз да, бардык жактан результат чыгара алат булар. Бардык жактан эбегейсиз чоң, наоборот 0 жардам берет. А минуста болгондо, мисалы үчүн жана үй салды деп атпайсызбы? Ошол үйүн бүтүрүп туруп үйүнө киргенден кийин жакпай калат да. Жакпай калды деп кайра бузушу мүмкүн. Бул ошол 10-унда төрөлгөндөргө ылайыктуу. Бүтүргөн нерсе, бүтүргөн проектси жакпай калат, бүтүргөн үй жакпай калат. Мүмкүн үй бүлө курду, үй бүлө менен канча жыл жашады, бирок ошол жакпай калат деген нерсе, ошо до конца бүтүрүп кайра башынан баштайт, 0-дон баштаганын жакшы көрүшөт. Ошондо ушул 10-ундагыларга, мисалы кимдин туулган күнү 10-унда болсо, булар билиш керек да. 10-у болсо 10 дегенде 1, анан 0 туруп атпай, ошол 0-ду эң биринчи алдыга коет. Анан 1-ди коюш керек. Ошентип өзүнүн программасын оңдойт. Бул 10-унда төрөлгөндөргө эсинде болуш керек дайыма. Мисалы мен азыр могу максатты коюп ушуну жасаган жатам. Менин артымда 0 бар экенин билем да, бул кайра өзүм жокко чыгарып коюшум мүмкүн. Жок, мен биринчи алдыга 0-ду коем, жокту коюп туруп анан 1-ди коем. 1 ордун таап туруп калат, жер.
ушундай кылыш керек да. Бул онундагыларга дайыма өзүнүн акылында, а мен онунда экенмин деп ушундай киргизип албасын да. Ал наоборот нолду алдыга таштап туруп анан бирди коюш керек. Чтоб мен жасап атканым жокко чыгып калбасын. Бул прям неме да, билиш керек. Бул 20-сында дагы 30-сында дагы ага кененирээк токтолобуз да. Onu ушуну билип алса жакшы болот да. Бул совет да. Бирок 19 күчтүү экен да эмнегедир? 19 күчтүү, 19да ошо жанагы эмчилер, бакчылар, адамды арылагандар бүт 19-unda да. Өтө күчтүү энергия сыртка чыгып турат. Ал жана бирлерде айтып атпайбы, өзүн өзү күйгүзүп жиберет депчи. Күндүн энергиясы да өзү күйгөн, жанган отта. 19-unda бул ашыкча, ошол демди чыгарып туруш керек. Жанагы эле мындай айтканда ажыдардын эле моомунда чачат го кысылып, ошондой эле чыркылдап турган. Биринде 10-да, 19-да, 28-да жүргөндөр булар эмнегедир жалгыз калат дейт да. Жанындагы эмелер качат, бу жанынан эмнеге качат булар, эмне болуп кетет? Анткени мен дей берет да. Мен айткандай болот. Мисалы үчүн баласын айтат да, мен айткан окууга барасың дейт да. Анан аялын деле мен жакшы көргөн тамакты жасайсың. Мен тиги киши мага жакпайт, аныкына конокко барбайбыз дегенчи. Башка адамдардын мнениясы менен эсептешпей атат да. Бул эми минусовой состояние, конечно. Мен айткандай болбой калды дегенде керек болсо бирлерде мындай да, үй бүлөсүндө укпай койгон бирлер деген атасы энеси катышпай койгондор толтура да. Катышпай коет, жосо аялы күйөөсү экөө эки башка үйдө жашайт. Эмне болду десе, апам биздин балдарды карап атат деп шылтоо кылышат. А в самом деле эрди аял экөө бирин-бири уже терпеть эте албай калган. Тигил аял ошол күйөөсү бир болушунун жанында жашаганга мүмкүнчүлүк жок, күйгүзүп атат да. Баягы энергиясын реализовать эте албай калгандан кийин күйгүзөт, жандагы кишисин күйгүзөт, айласы кеткенде тигил качып баштайт. Мисалы үчүн бирлердин көп бирлердин балдары чет мамлекеттерде жашайт, окуйт, көп келбейт, телефондон аябай сүйкүмдүү ата эне боло берет да. Ой, балам каяктасың, менин балам укмуш, менин балам Германияда окуп атат, Америкада тигиндей мындай деп ушинтип аябай мактанып сүйлөйт, а в самом деле даңгыраган особнякка барсаң өзү жалгыз жашайт. О, байке кана жеңем жок десе, ой, жеңең Америкага кеткен неберелерди баккан деп коет. А в самом деле жеңеси балдарды баккан эмес, тигин жанында тура албай атат да, күйгүзүп атат да, ошон үчүн кеткен да. Демек, бир плюста болсо мыкты экен да, минуста болсо жана плюста болсо бүт калктын баарын кармить эте турган ошол, баарын покровитель, бүт баарын колго алат, баарынын жашоосуна кийлигишет, баарын тиги тамак ашына чейин кийлигишет, ачка калтырбайт эч кимди. Өзүнүн шымы жок калса дагы ошо элди карайт. Ошон үчүн булар лидер, правитель деген ошон үчүн да. Лидер деген ким болгон? Мисалы үчүн Махатма Ганди айтат го неме деп, элдин арасында гана жүргөн дейт го. Лидер болгон. Өмүр бою элдин арасында гана жүргөн, элден өзгөчө кийинген эмес, элден өзүнчө бөлүнүп алып, өзүнчө бир кабинетте отурган эмес дейт го. Мына чыныгы лидерлер ошолор да. Ошол лидер деген бул бир. Бул элдин арасында жүрүп, элди көтөргөн адам ушул лидер деп коет. А бул бирлердин ичинен минуска чыгып кеткен адам албетте өзү өйдө түшүп алат да, пирамида деп элестетсек, мисалы үчүн жашоону. Ошол пирамиданын эң башына мынтип чыгып алып атпайбы? Могу пирамида болсо бир жерге кокоюп отуруп алып, бул эл болсо, бияк. Эл болсо, ушул элдин баарын мага иштегиле, мен жасаганды аткаргыла деген бул минусовой состояние да. А эгерде бул наоборот бияктан түшүп, мына элдин астынан көтөрсө, мына элге стратегияны көргөзүп берип, стратегия могул жака барышыбыз керек, тигини кылышыбыз керек, муну кылышыбыз керек деп стратегияны жалгыз гана бирлер гана кое алат да. Бул наоборот түшүп, мына элдердин баарына көргөзүп берсе, мисалы мен 4 болсом, 4кө көргөзүп берет, сен мояка бар, 3кө көрсөтүп берет, сен мояка бар, ар бирибиздикин билет бул каяка барышыбызды. Жалгыз гана бирлер күчтүү компетенция жагынан. Ушуну көрсөтүп бере алса, значит буларды көтөргөндө гана бунун душасы реализоваться этет. А качан гана бул могу жерде туруп алып команда берип эле элдин баарын кул кылгысы келгенде, анан жанагынтип жгучий болот. Өзүн өзү өрттөп ийет деп атпайбызбы? Өзүн өзү күйгүзүп жиберет. Жана ашказаны эмне үчүн булардыкы? Именно ашказандан язва болот, эмне үчүн ашказандан рак болот булар? Анткени өзүнүн ичине өзү күйгүзүп жиберет булар. Кызык эмне? Кызык. Демек бул өзүнө разборго келсе адам, өзүн билгиси келсе, өзүнүн оңдогонго мүмкүнчүлүк болобу? Албетте болот. Ошондой мисалы үчүн кандай направление берет ушу адам өзүнүн оңолуш үчүн, плюска чыгыш үчүн кандайдыр бир жолдорун көрсөтүп бере аласыңарбы? Эми бул плюска чыгам деген адам, аны үчүн биз ал адам менен иштешибиз керек. 21 күн хотя бы биринчи ступенькасы бар. Бул жерде суицид илиминин ступенькалары өтө көп да. Мисалы үчүн биринчи, экинчи, үчүнчү болуп мындай
любой жака барганда деңгээлдер бар го. Ушинтип кете берет өсөм деген адамчы. Хотя бы могу биринчи деңгээлдеги ступенькага келиши керек адам. Ушул 21 күндүк интенсив курсубуз бар. Көйгөйүмдүн ачкычы деген. Ошол жака келсе, ал адам менен биз иштейбиз. Кантип плюска чыкканды үйрөтөбүз. Бул жерде сана сан менен эле бүтүп калбайт. Сана санын билет, миссиясын билет, атынын энергиясын билет, өзүнүн быйылкы өздүк жылы канча, ошол быйылкы өздүк жылында эмне жумуштарды жасаса болот, эмнени жасаса болбойт. Ошолордун баарын үйрөнөт. Өзүнүн атынын энергиясын санаганды үйрөнөт. Кимге кандай мамиле жасаганды үйрөнөт. Мисалы үчүн анын аялы мүмкүн ала өзү бир эмес, может аялы бирдир. Аялы башкарып атат. Аял башкарбай кое албайт, ал бир болгондон кийин. Бир аял болобу, бала болобу ал башкарат башкарат. Өзүнүн мындай акыбалын билиш үчүн мини разбордон эмне биле алат ушунда? Кантип оңдой өзүнүн акыбалын билеби? Мини разбордо кандай болот? Мини разборду негизи аты айтып тургандай, мини деп тургандай, чакан разборда бул жер чоң мындай семейный разбор эмес. Бизде семейный разбор бар, бүт үй бүлөсү менен баардыгын карап беребиз. Ал кымбатыраак болуп калат. Мини разбор болсо өзүнүн баасы 600 сом, ал жерге эмнелер кирет? Ал жерге биз ал адамдын сана санын карайбыз. Мини разборго сер эме менен, атын, туулган күнүн, туулган күнүн, туулган жылы, сана санын менен сана санынын кандай күчтүү жактары бар, минус жактары бар, ошону билет. Миссиясын билет. Миссиясында канча акча каралган ал адамда, эмне үчүн ал акча болбой атат же болот, ошолордун баарын билип алат. Андан кийин бул адамдын матрицасын ошол мини разбордо карап беребиз. Бирок ал адамга биз ал матрицасын түшүндүрүп бере албайбыз. Просто карап беребиз өзүбүз. Кайсыл күчтүү компетенциясы бар, кайсыл жок дегенди. Анан ушуга кошумча, негизи ушул үчөө каралат. Ушуга кошумча бизден белек атынын энергиясын санап беребиз. Мини разбордо ушулар кирет. Туурабы? Жакшы. Ошондо өзүнүн бүгүнкү учурдагы абалын плюс экенби, минус экенин биле алабы ушунда? Ооба, биле алат. Мини разборду биз аты айтып тургандай чакан разбор. Бул 600 сом турат. Бир жарым саат убакыт кетет буга. Ушуга жарым сааттын ичинде биз эмнени бере алабыз? Ал адамдын сана санындагы минус жана плюс жактарын билет. Миссиясындагы аткара турган ишин, кызматын жана акча каражатын канчалык деңгээлде таба алат, мына ошонусун билет. Андан кийин матрицасындагы күчтүү жана алсыз жактарын билет. Ошолорду айтып беребиз. Анан негизи ушул гана үчөө айтылат мини разбордо. Бирок биз ага кошумча кылып өзүбүздөн бонус катары атын эсептеп берип жатабыз. Анан бул жерде өзү ушул мини разбордон телефон номерин, анан көйнөк кие турган цветтерин билсе кошсо болобу эле? Суроосуна жараша болот. Кээ бирде келишет, мен өзүмдү билем, мен бирок светимди гана билбей жатам десем да, светин кошумча кылып айтып беребиз да, полный разбор, эме мини разбордун ичинде. Атынын санын билгенде эмнени биле алат? Атынын санын эсептетсе, адамдар эмнени биле алышат? Атынын санында адамга ой келгенде, мисалы, мындай да, атынын саны эмне берет дегенде, ал мындай да, атынын саны канчага чыгат экенин карайбыз да. Атынын саны мындай, алга ой келди да, кандай чечим кабыл алат? Ошол маселени кандай чечет? Атына жараша заты деп коет го. Аты бул аябай чоң ролду ойнойт. Мындай да карасаңыздар, ат деген мондай, биздин жашообуз, ушу жашоонун рулю ат да, мынакей биздин атыбыз эң чокуда турат. Ушул каяка бурса биз ошол жака кетебиз. Анан ат диктовать этет сана санга, сана сан каалайм дейт. Анан миссия аткарат ошону. Биздин атыбыздын эле каалоосун сана саны менен миссия аткарат. Ошон үчүн биздин атыбыз эң чоң ролду ойнойт жашоодо. Бекеринен кыргызда айтылган да, атын атасаң куту сүйүнөт депчи.